Кутмантан кадырлуу телекөрүүчүлөр, Алатоо 24 маалыматтык каналынын ишингери программасы адаттагыдай эле ишиңизден илгери болушун каалап, программабызды баштап турган учурубуз. Жаңырган жаңы күн ар бирибизге маанилүү, убакытты туура пайдаланып, ар бир күнүбүздү ийгиликтүү, жагымдуу жана бактылуу көзөмөлдөр менен баштап алуу өзүбүздүн колубузда. Бүгүнкү күнүбүздөгү ийгиликтүү күндөрдүн катарын толуктасын деген тилек менен программабызды баштайлы. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Айтсак, Бишкек шаарында 15 марттан тарта оңдоо иштерине байланыштуу 14 көчөнүн жолдору убактылуу жабылат. Бул тууралуу Борбор калаанын мэриясынын маалымат кызматы билдирген. Маалыматка ылайык, Кытайдын грантына курулуучу жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасынын алкагында оңдоо иштери жанданат. Дал ушул долбоордун алкагында Ордо калаанын кайсыл аймактарында жолдор жабылат, кайсыл көчөлөр толугу менен оңдолот деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Биздин студиянын коноктору Бишкек башкы архитектурасынын транспорт жана жолдорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурдин Исенбаев, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетектүүчү адиси Мурат Бакушев, анда сырткары Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын адиси Тилек Кадыкеев агабыздар менен мына ушул багытта сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгач суроону Нурдин агай сизден баштагым келип турат. Мына ушул жогоруда айткандай долбоор бүгүнкү күндө канча жолдорду Бишкек шаарында оңдоду? Биз жогоруда айткандай 14 жолдун ишке ашышы качан жанданат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күнү Бишкек башкы архитектура тарабынан долбоорлор даярдалып бүткөн. Өзүңүздөр билесиздер, бул 2015 жылы Кытайдык гранттын негизинде биз жолдорду жасап баштаганбыз, концепциясын. Ошол концепциясын жасап, андан кийин бул УКС тарабынан тапшырыкчы келип түшкөн. Тапшырыкчы келип түшүп, биз экинчи фазанын бүт ошол тапшырыкчыга ылайык бүт жолдорду жасап бергенбиз. Бүгүнкү күнү 60 көчө, экинчи фаза боюнча 60 көчөнүн долбоорлору даярдалып, макулдашылып, өткөрүлүп берилген бүгүнкү күнү. Бул 60 көчө учурда иштерин улантууда же иш толугу менен аяктаганбы? Жок, экинчи фаза боюнча иштер бүгүнкү күнү башталып жатат азыр бүгүнкү күнү. Жакшы, эми Мурат агай, мына биз жогоруда айткандай, Бишкек шаарында дагы алдыңкы күндөр 14 көчөнүн жабылып, анын оңдоп түзөө иштери аткарылат экен. Эми бул багытта кайсыл жолдор жабылат? Ушул боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы маалда Кытай Республикасынын грантынын негизинде бизде 2021-2022 жылга 60 көчөнүн толук реконструкциялоо иштери баардыгы пландашылып каралган. 2021 жылы 15 мартта 14 көчөнү жабууга аракеттенип атабыз азыр. Бул жолдордун долбоорлорунун баардыгы толугу менен бүткөн болчу, экспертизадан өткөн. Керектүү службалардын баардыгы менен согласованиядан өткөн. Ошонун тышкары айтып койсок, 15 мартта атап чыгайын баарын, кайсы көчөлөр? Борбордук көчөлөр. Борбордук көчөлөрдө болсо бизде Түгөлбай ата көчөсү абдан көп нааразы болуп аткан. Ушу Түгөлбай ата шаардын борборуна жайгашкан экен. Түгөлбай ата Орозбекова көчөсүнөн баштап Ибраимова көчөсүнө чейин жабылат. Андан тышкары айтып кетсек, Ак Ордо конушунда Айбике деген көчө бар. Гагарина көчөсү барып Ала Тоо конушуна чыкканга Таштак жолуна элдин нараазычылыгы көп болуп атат. Ошол жерден Айбике көчөсүн жабабыз. Ала Тоо конушу менен бириктирет, кошулат. Көкчетавский көчөсүн былтыр октябрь айында баштаганбыз. Октябрдын 5-inde жаап, погода аба ырайынын өзгөрүшүнө караганда кышында убактылуу токтотуп, кайра азыр эми жандандырабыз да. Көкчетавский көчөсүн Махатма Ганди көчөсүнөн баштап Толок молдого чейин кошобуз. Дагы борбордук көчөлөрдү айтсак, Ташкентский көчөсү бар. Ташкентский көчөсү Турузбековдон Толок молдого чейин. Анан Суха Батыр көчөсүн дагы былтыр баштаганбыз. Суха Батыр көчөсүн Карлаева көчөсүнөн баштап 7-апрель көчөсүнө чейин көпүрө куруу менен ошо эки көчөнү байланыштырабыз да. 14 көчө толугу менен азыр 15 мартта жабыла турган. Быйылкы 2021 жылдын планында шаардын 60 көчөнүн ичинен 43 көчөсүн
толук кандуу баардыгын оңдоп түзөө иштерин аяктаарын пландаштырып атабыз быйылкы 2021 жылда. 2022 жылы 17 көчөнү, ошо менен 60 көчө жасалат. Толук узундугу баардыгы 70 чакырым 70 чакырым оңдоп түзөө иштери пландаштырылууда да. Абдан жакшы. Токтоп кетсем, бул жогоруда айтылып өткөн көчөлөрдүн баардыгы биздин шаардын башкы ген планында бүт бул көчөлөр каралган. Ушул себептен бүгүнкү күнү Бишкек башкы архитектура тарабынан ушул ген пландын негизинде, шаардын башкы планынын негизинде бул биринчи фаза боюнча 49 көчө, экинчи фаза боюнча 60 көчө ушул шаар башкы ген план негизинде жасалган да баардыгы. Абдан жакшы. Сиз айтып өткөндөй мына ушул Кытай тараптын колдоосу менен ишке ашып аткан долбоорлор тууралуу айттыңыз. Эми мындан ары дагы кандай иштер аткаруу алдында турасыздар? Мындан тышкары шаарды өнүктүрүү боюнча башкы Бишкек башкы архитектура тарабынан көптөгөн азыр сунуштар болуп жатат. Бир эле жол менен гана чектелбестен бизде вело жолдорду куруу, тротуарларды оңдоо дагы ушундай көп маанилүү нерселер бар. Парктар жасалып атат, ушундай. Түшүнүктүү. Эми бул боюнча алдыда дагы кененирээк сөз кылалы. Эми Тилек агай, мына биз жогоруда айтып өткөндөй, ушул алдыдагы 14 көчөнүн оңдолушу турат. Аларда 15 марттан баштап жабылат деп айтылып атат. Анан айрым тургундар ушул көчөнүн оңдолушуна, башкача айтканда ал жерде көпүрө курууга каршы чыккандар да болуп атат. Мунун себеби эмнеде? Ушул тууралуу дагы бир аз кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Дайыр жолу саламатсыздар. Мунун себеби мындай болуп атат да, биздин жарандар, шаар тургундарыбыздын жанагындай жер тиркелери өзүнүн чектерине чыгып, муниципалдык жерлерге чыгып алып, курулган ар кандай курулуштар бар, ошолор себеп болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо жолдун алкагында жол салынып келаткан жерлерде мына заборлор учуп атат, жана хозпостройка деп коебуз, ошолор учуп атат. Кээ бирлеринин кичине үйлөрү чыгып калып атат. Ошол боюнча дагы азыр биз мына УКСтан архитектурадан схемаларды алып алып, биргеликте чыгып жердин ойсун атып беришкенде биз ошо кайсы үйлөр, канча курулуштар жолго түшүп калып атат, ошолор боюнча иш чара жүргүзгөндө элдин нараазычылыгы ошондон чыгып атат. Элдин нараазычылыгы чыккан себеби баягы курулуштар турат. Анан азыр жол жабылганы менен ал курулуштарын бошотуш керек. Ошол себептен эле болуп атат азыр көбүнчөсү нараазычылыктар. Мындан аркы чара кандай болот? Эми алар жолдун баягы оңдолушуна, шаарды өнүктүрүүгө тоскоол кылып аткандар болуп атат. Эми аларга кандай чаралар көрүлөт дегенде? Эми аларга элдердин 100% эмес, эми 10%дей деп койсок жаңылып айтып коюшубуз керек. Ошолор эле кичине нааразы болуп атат. Калгандары эми баягы убагында колдонуп туралы деп, баягы муниципалдык жерге чыгып, короосун тосуп, же бир ар кандай курулуш кылса, азыр эми 80-90% элдер макулдугун өз ыктыяры менен эле бузуп берип атат. Демек өз калдыбына келип, кичине нараазычылыктар болот, бирок эми түшүндүрүү иштери менен өз ыктыярлары менен бузуп бергенге аракет кылышып, элдер дагы өзүнүн күнөөсүн билгендер акырын жылып берип атышат да өзүнүн чектерине. Жакшы. Эми мынакей Кытай долбоору ушул алдыдагы долбоорго, мына жол тармагын өнүктүрүү долбооруна канча каражат бөлдү? Анын канчасы максаттуу түрдө колдонулду дегендей? Биз Кытай тарап бизге көчө жол тармагын, Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү максатында өлкө башчылары кол коюлган келишим боюнча баардыгы жолго 1 миллиард юань бөлүп беришкен болчу. Бул баскыч менен болуп өтөт. Биринчи баскыч, экинчи баскыч, анан үчүнчү баскыч болчу. Азыр биз биринчи баскычты биринчи фаза деп бөлгөнбүз. Биринчи фазанын негизинде 49 көчө салып бүткөнбүз, 95 чакырым узундугу көчөлөр. Экинчи, анан ортосунда восстановление дорожного покрытия деген проектибиз болгон. Анын негизинде 38 километр жол кыртышын, асфальтын алмаштырып, баардыгын жаңылап бүтүргөнбүз. Экинчи фазасы азыр болуп атат. Экинчи фазасында бул долбоордун
наркы 278 миллион юань болуп бөлүнгөн. Кыргыздын сому менен атаганда 3,5 миллиард сомго жакын акча бөлүнүп атат да. Азыр экинчи баскычы. Ушу 70 километрге ылайыкталган 3,5 миллиард сом. Абдан жакшы. Эми мына ушул жолдорду өнүктүрүүдө Бишкек шаарынын тургундарынан кандай сунуштар түшөт сиздерге? Жолдорду өнүктүрүү боюнча бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын тургундарынын өнүктүрүү биринчи максат тыгындарды азайтуу да. Бул жолдорду жасаганын себебибиздин бардыгы бул 2015-жылы биз ушул концепцияны баштаганда бүт ушу райондон Бишкек шаарындагы 4 райондон сунуштар келип түшкөн. Ошолордун негизинде бул көчөлөрдүн бардыгы сунуштардын негизинде дагы эметилген да, эске алынган. Ал жерде ошо бир эле Бишкек башкы архитектура тарабынан эмес, ушу райондун ичинен жанагы эмтуунун ичинде ушу элдер да, ушу шаардык тургундар өзү ушу жолдорду жасап берсеңиздер деп. Анан бул жол жасоо менен бүгүнкү күнү биз ушу максатыбыз тыгындарды азайтуу да. Тыгындарды азайтсак биз ушу өнүктүрүүгө барабыз го. Абдан жакшы. Эми мына ушул кээ бир борбордук көчөлөрдү оңдоп түзөө иштерин өткөндөн кийин айрым баягы кичи жолдор калып аткан учурлар болуп атат да. Ошолорго ким жооп берет? Алар кандай жол менен оңдолот? Кичи жолдор боюнча, кичи жолдорду бул азыр биз бул кытайлык гранттын негизинде биз чоң магистралдык жолдорду анан көбүнчө ушу магистралдык жолдорду оңдоп атабыз да. А кичи жолдорду жанагы майда көчөлөр алар местный бюджет менен каралып, республиканский бюджет менен, местный бюджет менен жасалып атат. Ал көчөлөр дагы бүгүн четте калган жок, ал көчөлөр да жасалып жатат. Бүгүнкү күнү могу кичи райондордо көп көчөлөр жасалып өтүп да. Демек бул тармакта иштер болуп атат. Жакшы, Тилек агай, эми мына ушул жогоруда сиз өзүңүз айтып кеткендей, буюрса жарандар өз каалоолору менен бузуп берип атат деп атпайсызбы? Негизи ушундай мыйзам бузууларды болтурбаш үчүн кандай чаралар колдонуш керек? Эгерде ушул жасалып жаткан жолдон канча бир тармак алыстыкта жайгашыш керек? Ушул тууралуу бир эрежелер болсо тааныштырып өтпөйсүзбү? Бул негизинен бул жаңы конуштарда геймплан чийилген да. Бул геймплан боюнча участоктун размерлери берилген. Ар бир жер тилкесинин размерлери болот. Ошо размеринен чыкпай, узун туурасын муниципалдык жерге чыкпай, тосуп өзүнүн чегинде забор салса, ошолор мыйзам бузууга кирип этилет. Анан эми мыйзам бузууга бул шаар ичи илгертиден жайгашкандыгына байланыштуу биздин 99-жылга чейин, андан кийин 2000-жылга чейин Кызыл китеп деген жер тилкеси жеке менчик деген мурда пользованияда эле берилип койчу. Анан эми ошол боюнча азыр мына Кызыл китеп алганда шаар ичинде такталган чектери, геймпландары жок да. Анан эми кызыл сызык деп коебуз, красный линия деп орусча айтканда, ошондон чыкпаш керек да. Эми баягы проекттин үйдүн долбоорун чийдирип атканда ошондо баарын көргөзүлөт. Каягына үй салыш керек, каягына дубалын куруш керек. Ошол боюнча жарандарга деле айта кетет элек, ушу долбоорун жасатып атканда ошону менен өзүнүн чектерин тактатып, эми шаарда көп эмес андай өзү делечи, көп эле өзүнүн чегинде салышкан бар эми мыйзам бузуулар болот. Ал мыйзам бузууларга чара көрөбүз. Салып атканда жеринен барып токтотконго аракет кылабыз, ошону көрүп калганда. Дагы азыр мына массалык маалымат каражаттары жакшы жетишкендик болуп атат. Жаңы курулуш башталып атканда эле муниципалдык жерге чыккан жок. Бул биздин өз шаарыбыздын жарандарынан интернетке чыгат. Ошондо биз убак менен шаарда 4 райондо анан 22 МТУ деп коебуз. Ошо МТУга биздин өзүбүздүн балдарыбыз бөлүнгөн. Ошолорго жанагы маалымат каражаттарынан түшкөн маалыматтар боюнча жеринен чыгып иш жүргүзөбүз. Ошолорду баягы госрегистрдан болобу, архитектурадан болобу барып жерин тактатып, казыгын кактырып алып, андан ары курулушун улантканга. Олтуруп кетсем болобу?
Ушу концепцияны 2015-жылы кабыл болуп атканда бирден бир максаты дагы ушу конуштардын ичиндеги жана жолдун жээгинде жайгашкан үйлөрдүн чек араларын тактоо максат иретинде дагы ошо баардыгын иретке келтирели деген максатта дагы кабыл алынган болчу да. Азыр, например, Бектенова көчөсүндөгү жашоочулар нааразы болуп атышпайбы, бизге жол кереги жок, салбай эле болот депчи. Бул эми шаардын жолу болот да. Анан кийин өздөрү кээ бирлер заборлорун сыртка чыгарып алышып, муниципалдык жерлердин баарын өзүнүн эмесине огородуна киргизип алгандан кийин ошондон да бир себеби нааразы болот да. Азыр Бектенова көчөсүнөн өткөндөр билгендер болсо, жолдон базасын, тротуар жок. Биз тротуар менен салып жакшынакай кылып оңдоп түзөп бере элсек, ошого нааразы болушат да. Эми бул деген бир 20-30 кишинин может кызыкчылыгы чыгар, бирок шаар ичинде бул керектүү жол болуп саналат го. Ооба. Ошондой болуш керек го. Иретке келтириш керек да бияктачы. Эми ушул жолдорду өнүктүрүүдө ушул көпүрөлөр тууралуу дагы сөз кылгыбыз келип турат. Канча көпүрөлөр курулат? Буга чейин канчасы курулду, ишке берилди дегендей? Буга чейин биринчи фазанын негизинде 6 көпүрө салганбыз. Фрунзе көчөсүндө, Токтогул көчөсүндө, Орузбекова көчөсүндө, Лев Толстой көчөсүндө 100 метрлик көпүрө салганбыз. Темир жолдун үстүнөн өткөрө турган ошондо биздин Лев Толстой көчөсү узундугу 20 шақырым түзө турган көчө болду да. Эмеден баштап, Алыкулуудан баштап, ягы Абузовго чейин чыгат да. Быйылкы экинчи фазанын негизинде 6 көпүрө сала турган болуп атабыз. 6 көпүрө салабыз. Бул 6 көпүрө Сухабатара көчөсүндө, бирөө Бектенова көчөсүндө бир көпүрө, Матросова көчөсүндө бир көпүрө, Турузбекова көчөсүндө, Архитекторов, Турузбекова Бычкага чыгып, нары көзү эмеге Ширбекова көчөсүнө кошулат да. Архитекторовдо бар, Гидростроительный деген көчөдө бар, Энесай жоон конушунда. Ошо көпүрөлөр бар. Эң жакшы, ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Эми соңку суроо мынакей Нурзин агай, ушул өлкөдө эмес, Борбор калабыз да, өзгөчө мына автоунаанын тыгындары көп катталат. Муну алдын алууда кандай иштер аткарылып атат? Канткенде ушул жол тыгынынан арыла алабыз? Бул жол тыгындар боюнча мен жогоруда да айтып өттүм, жол тыгындарды азайтуу ушул бир эле максатыбыз. Биз ушу жолдорду жасап, бизде иштелбей турган ушу кесиптешим айткандай, бул Бектенова, Матросова деген көчөлөр аябай мындай кыйын абалда да. Ошолорду биз оңдоп, ошондой көчөлөрдү оңдопсок, биз ошо автоунаалардын көпчүлүгү, бардыгы эмес, көпчүлүгү ошол жолдор менен да жүрсө болот да. Ошондо биз тыгындарды азайтабыз. Бул бир. Экинчиси, биз бул жанагы коомдук транспорттарды, коомдук транспорт боюнча да өзүнчө концепциябыз бар. Аны Кудай буюрса акында дагы айтып чыгабыз. Коомдук транспортту дагы биз ушу иретке келтирсек, биз тыгындарды азайтабыз да. Ушундай жолдорду, көп жолдорду жасасак, бизде шаарда ушу автоунаа жүрбөгөн жолдор өтө эле көп экен да. Биз изилдеп чыктык. Ошол жолдорду биз жасап койсок, тыгындар азайтылат. Эң жакшы, сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Бишкек шаарынын мэриясынан жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынан Адиси Тилек Кадыкеев, ошондой эле Бишкек башкы архитектурасынын транспорт жана жолдорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурдин Эсенбаев, андан сырткары Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетектөөчү адиси Мурат Баккушев менен алдыдагы күндөрү Бишкек шаарынын жабыла турган 14 көчөсү тууралуу сөз кылдык. Адистер тактап айтып кеткендей, жолдорду оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Андыктан мэриянын жол тармагын өнүктүрүү долбоорун колдоп, ага тоскоол кылбай, шаарыбызды өнүктүрүүгө ар бирибиз салым кошолу. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын иш илгери программасы уланууда. Алдыда жаңырган жаңы саат, өлкө аймагынан алынган акыркы маалыматтар менен кабардар болуп туруңуз.